Hi everybody. Бүгүн биз англис тилиндеги T тамгасынын эки үндүүнүн ортосунда келсе, басым T'ден мурда болсо, англис тилинде, американский англис тилинде D деп айтылат. Бирок бул D биздин кыргызчадагы D'га окшобой, тилибиздин учу тишибиздин артына келет, таңдайга келет дагы, тилибиздин учу D деп айтабыз. Мына ушул сөздөрдү жөнүндө айтсак, бул T тамгасы бир сөздүн ичинде келиши мүмкүн, же мындай көргөнүңүздөрдөй кийинки сөз үндүү менен башталып, T болсо мурдакы сөздө үндүү ошондой убакка да келиши мүмкүн. Ушундай болсо дагы ушул эреже бул жерде да сакталат. Мисалы айтып көрсөк: city, duty, better, ability, turtle, matter, meeting, quality. Көргөнүздөр бул жердеги T'ден мурда үндүү жок, андан кийин басым to болгон үчүн T айтылат, а бул жерде айтылбайт, D болуп калат. It is, get up, try it on, eat out, at 11, wait a minute, what if, put it off. Андан сырткары ошол T тамгасы сөздөрдө эмес, сүйлөмдөрдө келгендерди байкап көрөлү. I'll eat it a little later. I bought an auto battery for $40. Peter wrote a better letter. I'd better go to the meeting at 11. He met her at a computer store in Seattle. It's a pity that he's getting fatter and fatter. Tell the waiter to bring it a little later. He bought a lot of bottles of water. Betty's knitting a little sweater for her daughter. It'll be better if you heat it before you eat it. Көргөнүңүздөрдөй, ушул сүйлөмдөрдө келген T'лар укканыңыздардай бүт баары D деп окулду. Мисалы, могул жерде айта кетсек, he met her. Англис тилинде бул preposition attach болсо керек. Ошол сөздөрдө айтылганда көбүнчө reduced кыска айтылат, ошон үчүн H айтылбаган үчүн мындан кийинки I тамгасы, T тамгасы эки I'нин ортосуна келген үчүн D болуп айтылды. He met her at a computer store in Seattle деп окулду. Андан соң акыркы сүйлөм карасак, it'll be better if you heat it before you eat it. Көрдүңүздөр, eat it and heat it. Көргөнүздөрдөй дагы бир жолу эскерте кетсем, T тамгасы эки үндүнүн ортосуна келсе, басым андан мурда келсе, американецтер T тамгасыны D деп окулат. D болсо кыргызча D'ге окшобой, тилибиздин учу тишибиздин артына тиет. Эмки жолу көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.